Биз Вьетнамдын борбору Ханой шаарына учуп келдик. Азыр такси кармап, такси менен отелге барабыз. Бул отелди биз Кореяда туруп эле тандаганбыз. Алдын ала бронь жасап, баасы $50 бир суткасына. Ичинде мындай 2 чоң кровать бар экен. Ичи абдан кенен. Бул болсо балкондон көрүнүшү. Эртең менен туруп биринчилерден болуп акчабызды алмаштырганга бардык. Акча алмаштырыш үчүн ушундай ювелирный магазиндерде курс эң жакшы болот экен. Ушул жерден акчабызды алмаштырып алдык. $200 алсам силерге 5 миллион берет. Quay, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay. Anh ơi anh à, anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby, em nói từ đầu baby can you say? Mai đi coi ngày, sau cái ngày nào thì nhà mình đóng con vậy? Nếu như một câu nói. Биздин Вьетнамда бүгүн биринчи күнүбүз. Биринчи эле туристтердин популярный болгон жери бар экен. Ушул жерге келдик. Бул жерде эмне менен популярный? Эки тарабы полный кафе, анан ортодон поезд өтөт экен саат менен. Ошол жерде туристтердин арасында аябай популярный экен да. Азыр биз поездди күтүп атабыз. Жарым сааттан кийин келип калат. Ушул четинде кафелерде өзүндө бул жерде адамдар болот экен. Туристтерди чакырып, тургузуп, бизнес кылышат экен да. Бааларын айта турган болсок, менюсун бааларын карасак, кокосовый сок 55 000 вьетнамский дон турат экен. Ананасовый сок болсо, бул дер 55 000 турат экен. Ушул жерде отуруп, ичип, анан поезддин келгенин күтөт экенбиз. Азыр июньдун бүтүшү ушунчалык абанын нымдуулугу өтө жогору. Ошол бир минус жагы бар экен. Жайында келгенге. Бул вьетнамский акчалар. Донг деп айтылат экен. Пластиктен жасалган экен да. Жыртылбайт экен, анан сууга дагы жууса эчтеке болбойт экен. Азыр поезд келе турган маал болуп калды. Элдин баары камераларын даярдап күтүп турушат. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh. Биз азыр мини кафешка кирдик, вьетнамский. Традиционный тамагы бар экен, ошону заказ кылдык. Мынакей заказым келди. Малдын эти, зелень, одан анандай кесме экен. Дамы, бизде кайнатылган шорпо бар го. Ошого дамданып кетет, бирок өзүнчө специялар бар экен. Рамен менен шорпону аралаштырып койгондой даамы бар. Anh là em biết em si tình, tình 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 tan tan tình, tan tình mình tình tan tan tan. Биз азыр көчөгө чыктык. Түнкү Ханойду көрөлү. Вьетнамдын населениясы 100 миллиондон ашат экен. Ошон үчүн адамдар аябай көп бул жакта. Ханойдун өзүндө эле 8 миллиондон көп адам жашайт. Борбор шаары ушул шаар. Кечки саат 10 болот а. Биз азыр кечки прогулкага чыктык. Вьетнамдыктарды байкадык, аябай жөнөкөй болушат экен, анан аябай сылык болушат экен. Шаарда Ханой Хилтон деген түрмө бар экен. Бул илгери курулган, азыркы учурда бул жер жоңгодан музей. Ичин айланып чыктык, аябай кызыктуу экен. Көргөн нерселерибизге аябай таң калдык. Эгерде силер да келип калсаңыздар, сөзсүз көрүп кетиңиздер. Биз Ханой шаарын тандаган дагы бир себеби бул жерде белгилүү Халонг Бэй деген арал бар экен. Ал аралда Кинг Конг, Аватар фильмдеринин үзүндүлөрү тартылган экен. Бул жерге круизге билет алып, биз дагы 2 күнгө эс алууга бардык. Круиздин баасы 4 кишиге $600 экен. Анын ичине 3 маал тамак, ар кандай оюн зооктор, экскурсиялар жана каякинг кирет экен. So this is swimming pool. It's very nice one. And this is a boat. Биз азыр Ханой шаарынан чыгып, Халонг Бэй деген туристтер арасында популярдуу болгон жерге баратабыз. Жолдон пит-стопко токтодук. Бул жакта 3-чү баладан баштап ар бир балага налог төлөп башташ керек экен. Ошон үчүн мындайча айтканда лимит 2 бала экен да. Халонг Бэйге кетчү портко келдик. Жарым сааттан кийин корабльга түшөбүз. Анан дальше кетебиз. Өзүнө барып көрөбүз канчалык ошо элдер айткандай кооз экен. Кемеге келдик, абдан сылык персонал бизди күлүп жайнап тосуп алды. Андан соң сразу эле бизди залга алып кирип жайгаштырып тамак берди.
персонал өздөрүн тааныштырып, бизге көңүлдүү убакыт өткөрүүнү каалашты. Тамагы да аябай даамдуу болду. Андан соң бизди номерлерге жайгаштырды. Бул биздин номердин ички көрүнүшү, чоң кровать. Душ да бар экен, бардык нерсе, керектүү нерселердин баары бар. Бул биздин номердин өзүнүн балкону. Бул жер аябай кооз. Үстүнкү этажда болсо мындай бассейн бар экен. Бул жерге каалаган маалда келип түшсө боло берет. Андан соң минтип каякка түштүк. Бул биз үчүн биринчи опыт болду. Абдан кызыктуу экен. Кеч киргенде бизди ужинге чакырды. Тамактар ар түрдүү жана даамдуу болду. Андан кийин шеф-повар Вьетнамдык улуттук тамагын жасап, бизге мастер-класс көрсөттү. Кеч киргенде ушундай кечки шоу программа болду. Халонг Бэйдин визитная карточкасы эртең мененки да таң атуунун тоосу. Бул болсо суу үстүндөгү магазин. Кайыгына ушинтип товарларды салып алып, кемелерге сүзүп келип сатышат экен. Бирок товарлардын баасы магазинге салыштырмалуу 2 эсе 3 эсе кымбат. Эртеси күнү да бизде ушундай экскурсия болду. Анда бизди ушундай жыгачтан жасалган кайыктарга салып алып, аралдарды айландырып, үңкүрлөр бар экен, ошо үңкүрлөрдү көрсөтүп келди. Жыйынтыктап айта турган болсок, Вьетнамга барып эс алуубуз аябай көңүлдүү өттү. Биз ойлогондой болду. Бардык нерсе, бизди таң калтырган нерселер бул элдин меймандостугу жана алардын ачыктыгы, дайыма күлүп жайнап турушат экен. Бул абдан жакшы экен. Жана баалардын төмөндүгү. Көп нерселер башка мамлекетке салыштырмалуу кымбат эмес. Үй бүлө менен барып эс алганга дагы аябай жакшы жер экен. Loving can hurt. I wanna follow it. In the night I lie and look up at you. Oh baby, you should go and love yourself.